0,1% көргөзүп калыптыр. Эчтеке деле болбойт эми ал. Эмкиде текшерип койсок болот. Мен Исманова Упагүл, Бишкек газда 15 жылдан бери эмгектенем. Азыркы кызматым сызыктуу инспектор. Менин кызматым жердин алдындагы газ түтүкчөлөрүн, газ кудуктарын карашым керек. Менин жумушум ачык асмандын астында. Кар жайбы, күйүн жайбы, жөө, например, 5 маршрутум бар, 4 километрден 7 километрге чейин. Ошонун баарын жөө басабыз, жөө жүрөбүз. Ортодон ошо кар жаагандарда, мустоңдордо газ кудукчаларын тазалайбыз, таштандылардан тазалайбыз бардыгын тең. Шаардын коопсуздугу деп бүт баарынан газ чыкпаш үчүн проба алабыз, аппаратыбыз бар өзүбүздүн. Ошо менен проба алып баарын текшеребиз. Бул белгилерди дагы өзүбүз жасайбыз. 1 жылда бир жаңыртып турабыз. Краска беришет, өзүбүз жаңыртабыз. Бул жерде газдын кудугунун каерде жайгашканы белгилейбиз. Канча метр, оңго канча, түз канча метр, биздин службанын телефону. Если вдруг газ чыгып, бирөөлөр көрүп немесе, ошо аркылуу звонить этип, бизге звонить этсе болот, чалып берсе болот. Көбүнчөсү аялдар иштейт да, анткени аялдар чыдамдуу келебиз. Ар бир жумушка, ар нерсеге чыдамдуубуз. Эркектер мурда кезде жок эле. Азыр эми эркектер кичине аралашат, бирок ошондо деле көп масса аялдар азыр. Үйгө жардамым тийип атат. Бала чакамды багып атабыз. Эми иштеген эмгек акымды алып атам, үйгө алып келип бала чакамды багып атам. Андан тышкары ушу шаарга деле, Бишкек газга деле бир какой-то салымыбыз өтүп атат болуш керек. Анткени эми шаардын коопсуздугун канча жерлерди басып, биз жанагы газ чыккан жерлерди биз табабыз. Алло, Нургүлө, чай коюп койчу. Эсим болуп калды, бутум баспай. Эшиктин суугун айтпай бүгүн бөтөнчө. Мен келатам үйгө. Кызы, привет, апасы келди жумуштан. Кандайсың? Жумуш бүткүчө билинбейт, иштеп басып кете беребиз. Жумуш бүтүп, үйүбүзгө жетип, курсагыбызга кичине тамак баргандан кийин чыны менен туруп албай эле калабыз, отуруп эле калабыз. Бутубуз баспай калат. 2 балам бар, 1 уул, 1 кызым бар, 3 неберем бар.